Катыш жана пропорция. Катыш эки сандын же бир аттуу эки чоңдуктун тийиндиси. Мисал алсак, сүрөттөгү кыздардын санынын балдардын санына болгон катышы. Катыш бөлчөк түрүндө жазылат, А бөлү Б. Же болбосо Анын Бга болгон катыш түрүндө жазылат. Мисал үчүн кыздардын балдарга болгон катышы болсо, кыздардын саны бөлүнгөн балдардын саны түрүндө жазылат. Кыздардын саны бөлүнгөн балдардын саны 2 кыз 3 бала болгон үчүн 2 бөлү 3 түрүндө жазылат. Birinci sorumuz, klasta 18 kız, 12 bala okuydu. Kızların sanının baldarının sanına bolğan katışı kança? Негизи катыш дегенде биз эки сандын бирине болгон катышы, А санын Б болгон катышы, А бөлү Б же болбосо бөлчөк түрүндө жазабыз. Биринчиден, класста канча кыз бар? Биринчиден, биздин класста кыздардын саны 18, балдардын саны 12 болуп эсептелет. Суроода бизде кыздардын санын балдардын санына болгон катышы деген үчүн кыздардын саны бөлүнгөн балдардын саны деп жазабыз. Бул барабар. Кыздардан канча кыз бар? 18 кыз. Балдардан канча кыз бар? 12 бала болуп бөлүнөт. Буну жообун иштегенибизде экөөнү тең кыскартсак болот. Сразу бөлү 6 деп туруп, жообубуз 3 бөлү 2 болуп чыгат. Анда кыздардын санын балдардын санына болгон катышы жообу деп туруп 3 бөлү 2 же болбосо 3 бөлү бөлчөк түрүндө 3 бөлү 2 түрүндө болот. Экинчи сурообуз, ошол эле биринчи суроонун уландысы, балдардын санынын жалпы окуучулардын санына болгон катышы канча? Биринчиден, бизде балдардын саны бул 12 болчу. Жалпы окуучулардын саны бул балдардын саны кошулган кыздардын саны болуп эсептелет. Балдардын саны 12, кыздардын саны 18. Ошондо жалпы окуучунун саны 30 окуучу бар. Эми суроодо балдардын санынын жалпы окуучулардын санына болгон катышы болгон үчүн балдардын саны бөлүнгөн жалпы окуучунун саны түрүндө жазабыз. Балдардын саны 12, ал эми жалпы окуучунун саны 30. Буну кыскартсак 2 бөлү 5 түрүндө болот. Буну биз 6га кыскарттык деп жазсак болот. Кыскарттык. Ошондо жообубуз кандай болуп жазылат? Жообу 2 бөлү 5 же болбосо 2 бөлү 5 түрүндө жазсак болот. Үчүнчү суроодо класста баардыгы 36 окуучу окуйт. Кыздардын санынын балдардын санына болгон катышы 5 бөлү 7 болсо, анда класста канча кыз, канча бала окуйт? Биринчиден, бул жерде 5 бөлү 7 деп берилген нерсебиз экөөнү кошсок 12 чыгат. Бул 36-ны бербейт. Демек, бул 5 бөлү 7 деген кыскартылгандан кийинки гана учур. Биз биринчиден кыздардын саны плюс балдардын саны барабар 36 деп жазып алабыз. Андан кийин кыздардын санынын балдардын санына болгон катышы 5 бөлү 7. Бул жерде кыскартылгандан кийинки сан болгон үчүн 5-тин жанында да 7-тин жанында окшош бир сан болуш керек. Анда кыздардын саны барабар 5 көбөйтү x деп алабыз. Ал эми балдардын саны барабар 7 көбөйтү x деп алабыз. Бул жерде биз x'ти табабыз. X'ти тапкандан кийин кыздардын санын, балдардын санын жеңил эле таап коебуз. Анын үчүн бизге кыздардын саны плюс балдардын саны 36 деп берилгендиги үчүн кыздардын саны 5x, ал эми балдардын саны 7x. Булардын суммасы 36-га барабар. Эми 12x барабар 36 деп алабыз. Эки жакты тең 12-ге кыскартабыз. Бул жерде x барабар 36-ны 12-ге кыскартсак 3 болот. Бул жерде 3 дегенибиз кыскартылгандан кийинки саныбыз. Мындайча айтканда кыскартылган сан 3. Эми эң керектүү нерсеси кыздардын саны барабар 5 көбөйтү x болчу. X'imiz барабар 3 болгон үчүн 5 көбөйтү 3 деп алабыз. Бул барабар 15 болот. Андан кийин балдардын саны барабар 7 көбөйтү x деп берилген. X ошондой эле 3 бул жерде деле 7 көбөйтү 3 барабар 21. Эми бул жерден текшерип көрөбүз. Кыздардын саны, балдардын саны 15 бөлүнгөн 21 түрүндө берилиш керек. Буну кыскартсак, эки жак тең 3кө бөлүнгөн үчүн 5 бөлүнгөн 7 деп берилет. Демек туура. Жообу 15 кыз 21 бала
окуйт. Ал эми 4-нчү суроодо 3 бурчтуктун ички бурчтарынын катышы 3/4/5 болсо, анда эң чоң бурч канча градус? Бул жерде бизге 3 бурчтун бири-бирине болгон катышы тууралуу берилген. Биринчиден 3 бурчтук сызабыз. 3 бурчтук сөзсүз тик 3 бурчтук болушунун кереги жок. А, Б, С деген бир 3 бурчтук берилген. Ал эми ички бурчтарынын катышы дегенде бизге бирөөсү 3х болот, бирөөсү 4х, ал эми бирөөсү 5х түрүндө берилген. Негизи биз билген 3 бурчтуктун ички градустарынын суммасы 180ге барабар. Анда 3х плюс 4х плюс 5х барабар 180 деп жаза алабыз. Бул деген ички бурчтардын суммасы болгон үчүн x'ти табабыз бул жерде. Бардын кочкондо 3х плюс 4х 7х болот. 7х плюс 5х барабар 12х барабар 180 болот. Бул жерде биз эки жакты 12ге бөлсөк болот. 180'de 12'ye bölsek x beraber 15 деп берилет. Biz x'ti taptık. Эми 3 бурчтун бири-бирине болгон катышы бар эле. Биз аны градустардын бири-бирине болгон катышын 3 көбөйтүү x деп жаза алабыз. Биринчи бурчун бул болсо 3 көбөйтүлгөн 15 болот, 45 градус. Бул эң кичинекей бурчубуз. Андан кийинки бурчубуз 4 көбөйтүлгөн x барабар 4 көбөйтүлгөн 15. Бул барабар 60 болот. Ал эми үчүнчү эң чоң бурчубуз 5 көбөйтүү x барабар 5 көбөйтүлгөн 15 болот. Бул барабар 75 градус болот. Анда жообубуз 75 градус. 5-нчи суроодо ислам, перизат жана адилет бул үч тууганын бойлорунун катышы 11,9-7 катышындай. Эгерде ислам адилеттен 60 см узун болсо, анда перизаттын бою канча сантиметр? Бул жерде деле мурунку чыгаргандай эле 3 бурчтуктун 3 бурчунун катыштары тууралуу ошол сыяктуу эле 3 адамдын бойлору берилген. Бизге эң керектүүсү булардын жалган аттарынын баштамаларын жазып коебуз. Исламдын бою, перизаттын бою жана адилет. Булардын бойлорунун катышы 11, 9 жана 7 түрүндө берилген. Бирок булардын кыскартылгандыгы болгон үчүн биз жанына сөзсүз көбөйтүлгөн x түрүндө беребиз. Эми бизге дагы берилген боюнча ислам адилеттен 60 сантиметрге узун. Анда исламдын бою барабар адилеттин бою кошулган 60 сантиметр деп жаза алабыз. Бул жерде исламдын бою 11x болчу, ал эми адилеттин бою 7x, анан плюс 60 түрүндө жаза алабыз. 7x'ти алып өткөнүбүздө бул геометрия түрүндө өтөт. 4x барабар 60, эки жакты 4кө бөлөбүз. X барабар 15. Бул жерде кыскартылганды таптык. Андан кийинкиси биз табышыбыз керек болгон перизаттын бою болчу. Перизаттын бою барабар перизаттын бою 9 көбөйтүлгөн x түрүндө болчу. Муну бул барабар 9x түрүндө берилген болчу. Бул барабар 9 көбөйтүлгөн 15, жообубуз 135 сантиметр. Анда эмесе биз жообу 135 деп жазып койсок болот. Бул жерде бизге салыштыруу же болбосо баягы колонка суроолор сыяктуу берилген. А бөлүнгөн А менен Б'дин катышы бул 5/8'дин катышына барабар деп берилген. Анда А чоңбу же Б чоңбу деп бизге салыштыруу түрүндө берилген. Бул жерде биринчиден 5/8 бул уже кыскартылгандан кийинки акыбал. Значит, биз аны А барабар 5 көбөйтүлгөн x, ошондой эле Б барабар 8 көбөйтүү x түрүндө жазып алсак болот. Бирок бул жерден ушул катаны кетирбешибиз керек. Бизде бул жерде А менен Б'ды салыштырып атат. А барабар 5x, ал эми Б барабар 8x деп берилген. Биз эгер буну колонка түрүндө жаза турган болсок, эгерде бул жака 5x, бул жака 8x деп жазабыз дагы. Кайсысы чоң экенин пока билбейбиз, себеби бул жерде x'тин оң сан же терс сан экени бизге берилген эмес. Демек бул жерде ушундай жооптор болот. Эгерде x барабар 0 болсо, анда экөө барабар болот. Барабар дегенде биздин v деген жообубуз болот. Ал эми эгерде x 0дон чоң болсо,
Бул жерде сразу уже чоң сан чоңураак болот. Мисалы 2 деп берилсе, 16 бул 10 сыяктуу болот дагы. Бул жерде жообуз b болуп берилет. Ал эми эгерде x 0дон кичинекей түрүндө берилсе, анда минус сан терс сан болгон үчүн чоң болгон минус сан терс сан кичинерээк болгон үчүн бул жерде наоборот аабыз чоң болуп калат. Ошон үчүн биздин жообуз g болот. Ошол эле чаман уланды болгон бул пропорция. Пропорция бул эки катыштын барабардыгы. Өзүңөр көргөндөй a бөлүнгөн b барабар c бөлүнгөн d түрүндө катыш болуп берилсе, булар кайчылаш көбөйтүү түрүндө бири-бирине барабар болот. Мисал, белгисиз санды тапкыла. X плюс 2 барабар бөлүнгөн x минус 2 барабар 7 бөлү 3 түрүндө берилген. Бул мисалы чыгарганда ошол эле кайчылаш түрдө көбөйтүүнү колдонобуз. Кайчылаш көбөйтүү деген 7-ни бул жактын астына, ал эми x плюс 2-ни 3-кө көбөйтөбүз. Бул барабар чыгаруу. Биринчиден 3 көбөйтүлгөн x плюс 2 деп жазабыз. Бул барабар 7 көбөйтүлгөн x минус 2 түрүндө жазылат. Муну көбөйткөндө баарыбыз билебиз, ички тышкы болуп туруп эки жагына тең көбөйткөндө 3x плюс 3-2 көбөйтсөк, 3-2 көбөйткөнүбүздө 6 болот. Барабар 7 көбөйтүлгөн x, 7x кемити болгон үчүн кемити 14. Бул жерде x-терди бир жака, сандарды бир жака алып топтолобуз. Ошол моментте бул жакта улантайлы. 3x бул жак өтөт, 6 плюс 14 барабар 7x минус 3x түрүндө жазылат. 6-га 14 кошсок 20 болот. 20 барабар 7x'тен 3x алсак 4x. Эки жакты 4кө бөлөбүз. X барабар 5 деген жооп чыгат. Ал эми ошол эле суроонун бөлчөк түрүндө берилгени, мисалы эгерде 18 бөлүнгөн x барабар 12 бөлүнгөн 10 болсо, x'ти тапкыла деген суроо берилген. Бул жерде деле ошол эле бөлчөктөр болуп чыгарабыз. Ички жана тышкыны колдонобуз. Чыгаруу. Биринчиден 18 бөлү x 18 бөлү x'ти булдай жазалсак болот. 12 бөлүнгөн 10 түрүндө жазалабыз. Булдан деле кайчылаш көбөйтүү кылып жазабыз. 18'ти 10го көбөйтөбүз. Барабар 12 көбөйтүлгөн x. Бул жерде 18'ди 10го көбөйтсөк 1180 болот. 12 x-ге көбөйтсөк 12 x түрүндө болот. Эки жакты 12-ге бөлүп кыскартабыз. Ошондо x барабар 15 деген жоопту табабыз. Маселени чыгарууда пропорциянын колдонушунда эки жол бар. Бирөө түз пропорция, экинчиси тескери же терс пропорция. Түз пропорция эгерде бири-бирине көз каранды болгон эки чоңдуктун бири k0дон чоң болуу эрежеси менен, эгерде k чоңойсо экинчиси да чоңойсо, k кичинерсе экинчиси да кичирейсе, анда ал эки чоңдук түз пропорциялаш чоңдуктар деп аталат. Мисалы, унаанын ылдамдыгы менен басып өткөн жолу. Унаа канчалык ылдамдыгы жогору болсо, ошончолук көп жолду басып өтөт. Ошондой эле товардын салмагы менен баасы сыяктуу маселелер. Товардын салмагы канчалык коорлошкон сайын, баасы дагы ошончо эсе көбөйөт. Ошондой эле терс пропорция, андан кийинкиси терс пропорция же тескери пропорция. Эгерде бири-бирине көз каранды болгон эки чоңдуктун бири чоңойгондо экинчиси кичирейсе, уже терс болуп атат бул жерде. Же болбосо бири кичирейгенде экинчиси чоңойсо, анда ал эки чоңдук тескери пропорциялаш деп аталат. Мисалы, унаанын ылдамдыгы менен жолго кетирген убактысы. Белгилүү бир жол берилсе, белгилүү бир аралык, унаанын ылдамдыгы канчалык жогорулаган сайын, ал жерге жетүү убактысы ошончолук азаят. Ошондой эле кызмат көрсөтүүгө төлөнүүчү акы менен жумушчулардын саны. Мисалы, бир жумушка бир акы бөлүнгөн. Ал эми ошол жерге канчалык көп жумушчу иштесе, алардын ар бирине бөлүнүүчү акча ошончолук ар бирине аздан түшөт. Ошондой эле убакыттын өтүшү менен адамдын калган өмүрү. Бул жерде канчалык биздин убактыбыз өткөн сайын ошончолук калган өмүрүбүз азаят. Жана ушул сыяктуу жумуш маселелеринде экинчисинде терс пропорция же тескери пропорция колдонулат.
Bu жерде түз пропорцияны тескери пропорция өзүнчө мисал берилген. Bu жерде эрежесинде эле x1 x2 x1 бөлгөн x2 барабар y1 бөлгөн y2 ал эми тескери пропорцияда x1 көбөйтүлгөн y1 барабар x2 көбөйтүлгөн y2 түрүндө жазылат. Бул жердеги маселеде мисалы түз пропорция берилген маселе 1 кг ундун баасы 30 сом болсо 5 кг ундун баасы канча болот? Маселени биринчиден жазып атканыбызда 1 кг un 30 сом карама каршы түрүндө жазабыз. Ошондой эле 5 кг ундун баасы x сом түрүндө жазабыз. Бул жерде кайчылаш түрүндө колдонобуз. Кайчылашты колдонгонубузда 1-ди x-ке көбөйтсөк x болот. X барабар 5 көбөйтүлгөн 30, x барабар 150. Анда 5 кг ундун баасы 150 сом болот. Бул жерде өзүңөр байкагандай, ундун салмагы биринчи 1 кг болсо, экинчиси андан 5 эсе чоң болуп атат. Анда баасы дагы ошондой эле 5 эсе чоңоёт. 30-ту 5-ке көбөйтсө 150 болот. Ал эми тескери пропорцияга берилген маселени окуйбуз. Тескери пропорцияда 8 жумушчу bir жумушту 6 саатта бүтүрө алышат. Ошол эле жумушту 4 саатта бүтүрүү үчүн канча жумушчу керек? Бул жерде ошол эле көбөйтүүнү колдонобуз. Биринчиден 8 жумуштчу ошол эле жумушту 6 саатта бүтүрүп атса, x жумушчу 4 саатта бүтүрүшүн табабыз. Бул жерде 8-ди 6-дан көбөйткөнүбүздө 48, 48 барабар 4 x түрүндө жазылат. Эки жакты тең 4-кө бөлөбүз. X барабар 12 деген жооп чыгат. Ал эми бул жерде терскерисинче, мисалы жумушчулардын саны 8, ал эми саатыбыз 6 болчу. Бул жерде саатыбыз азайып атат. Тескери пропорцияда жумушчунун сааты терсине көбөйөт. Бири көбөйгөндө бири азаят. Кийинки маселебизде 30 литр сүттөн 6 литр каймак чыгат экен. Анда 12 литр каймак чыгыш үчүн канча литр сүт керектелет дейт. Бул да түз пропорция болуп эсептелет. 30 литр сүт деп жазып коелу. 30 литр сүттөн 6 литр каймак чыгат экен. Ал эми 12 литр каймак чыгарыш үчүн x килограмм x литр сүт керек болот. Эгерде түз пропорция болгондо биз кайчылаш көбөйтөбүз. Анда 6-ны x-ке, 30-ду 12-ке көбөйтөбүз. 6 көбөйтүлгөн x 6x болот. 30-ду 12-ке көбөйтсөк 360 болот. Эки жакты тең 6-га кыскартабыз. X барабар 60. Анда 12 литр каймак чыгарыш үчүн бизге 60 литр сүт керектелет. Бул жерде өзүңүздөр байкагандай эле, эгерде каймак мисалы 2 эсе көбөйүп атат, анда сүтүбүз дагы 2 эсе көбөйүп атат. 60 30-тун 2 эсеси болгон үчүн демек туура бул түз пропорция болуп эсептелет. Ал эми тескери пропорция болгон сурообуз болсо, баягы эле жумуш маселеси туура келет. 4 трактор талааны 12 күндө айдап бүтүрүшсө, 6 трактор ушундай эле талааны канча күндө бүтүрүшөт деген суроо келген. Бул жерде ошол эле биздин талаабыз бир эле тала. 4 трактор 12 күндө айдап атса, биз 4 көбөйтүлгөн 12 түрүндө жазабыз. Бул жерде кайчылаш болсо, бул жерде түз көбөйтүлөт. 4 көбөйтүлгөн 12 барабар. Бул жерде 6 эле трактор болуп аткан үчүн 6 көбөйтүлгөн x болот. Ошондо 4-төн 2 көбөйтсөк 48 болот. 48 барабар 6x. Эки жакты тең 6-га кыскартабыз. X барабар 48-ди 6-га бөлсөк 8 деген жооп чыгат. Бул жерде өзүңүздөр байкагандай эле трактордун саны көбөйгөндө биздин саатыбыз азаят. А бул жакта канчалык эсе көбөйгөн сайын 2 эсе көбөйчү, бул жерде терсине азаят. Жообубуз. Ал эми бул суроодо эгерде 11 робот 2 саатта 50 тетик жасаса, анда 30 робот 1 суткада канча тетик жасайт? Бул суроодо ушундай маанилүү бир нерсе бар. Бул маселеде 3 чоңдук бар. Биринчи роботтордун саны, андан кийин иштеген убактысы жана өндүрүлгөн тетиктердин саны, же болбосо өндүрүлгөн ошол жумушубуз. Буларды 3 топко бөлөбүз. Негизи биринчиден бизде робот жана саат, робот жана иштеген сааттар бул тескери пропорция болуп эсептелет. Анда чыгарууда 10 көбөйтүлгөн 2 бул 10 робот 2 саатта иштеп 50 тетик чыгарат экен. Ал эми кийинкисинде 30 робот
bir sutka иштеп дегенде, bir сутканы саатка айландырганыбызда 24 саат болот дагы. Бул жагыбыз x болот. Байкаганыңыздар эле, биринчисинде бул жагыбыз тескери пропорция болары. Андан кийин иштелген бул жумушубуз бул түз пропорция болуп эсептелет. Буну иштеп жатканыбызда биз андан кийинкисин биз кайчылаш, мындайча айтканда түз пропорцияны колдонобуз. 10'da 2 көбөйтсөк 20, 20 көбөйтүлгөн x бул 20x барабар 30 көбөйтүлгөн 24 бул 720 болот. 720-ны 2'ye көбөйтсөк 36.000. 36.000 деген жооп чыгат. Эки жакты тең 20-га бөлөбүз. 20-га бөлгөнүбүздө нөлдөрдү кыскартабыз. 3600'ды 2'ye бөлсөк x барабар 180 деген 1800 деген жооп чыгат. Бул жердеги өтө маани беришибиз керек болгон нерсе, эгерде ошондой эле бул бир жумушчулардын саны болгон менен сааты, анан кылынган жумуштардын бул жакта кылынган жумуштун саны башкача болсо, ушул жолду колдонобуз. Биринчиден тескери пропорция, андан кийин түз пропорцияны колдонобуз. Бул да ошол сыяктуу эле суроо. 4 насос 4 тонна сууну 4 саатта соруп чыгарса, 8 насос 8 тонна сууну канча саатта соруп чыгарат? Бул жерде биздин ушу суроону иштеп аткан моментибизде эң каалуу нерсе кайсыл жерде тескери пропорцияны колдонобуз, ал эми кайсыл жерде түз пропорцияны колдонобуз. Бул жерде негизинен биринчиден тескери пропорцияны колдонуш үчүн бизге жумушчу жана убакыт керек. Жумушчу бул жерде биздин 4 насосубуз, ал эми саатыбыз бизге 4 саат деп берилет. Бул жердеги биздин жумушубуз, бул жак бетке сөзсүз жумушту жазышыңар керек. Бул 4 тонна суу. Бул жакта үстүнө жазып коебуздар жумуш. Андан кийинки бизде 8 насос 8 тонна сууна. Значит 8 насос жумушчу берилген, сааты берилген эмес. Канча саатта деп турду. Ал эми жумушубуз, бул жактагы жумушубуз 8 тонна суу. Бул жакта 8 тонна суу деп жазып алабыз. Андан кийинки кыла турган биздин ишибиз кайчылаш көбөйтүү болот. Кайчылаш көбөйтүү болгондо бул жагыбыз 4 көбөйтүп 16, 16-ны 8-ге бөлсөк 128 болот. 8x 4-тө көбөйтөбүз 4 тонна сууга. Ошондо 128 барабар 8/432x болот. Эки жакты тең 32-ге кыскартабыз. X барабар 128'de 32'ye bölsek 4 деген жообубуз чыгат. Демек 8 насос 8 тонна сууну чыгаруу үчүн 4 саат гана убакыт